урматтуу Дастанбек Арсбекович, урматтуу коллегалар, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, 3-чү жыл болду. Цифровизация жөнүндө аябай көп көңүл буруп атат. Ошонун алкагында мына биздин урматтуу коллегалар менен мурунку бюджет комитетинин төрагасы Силаев менен дагы бир топ депутаттар менен Эстонияга да барып келдик, Прибалтикадагы бардык. Ошол жерден 15 секундтун ичинде бир айым жана X-Road деп цифровизация боюнча биздин түндүктүн базасын иштеп чыккан кишилердин бири экен. Ошол айым өзүнүн үй бүлөлүк декларациясын көрсөттү да. Ошого болгон 30 секунд кетти. Программалык иштердин баары эч агы эле бүткөн экен. Эгерде ниет коюп, Кыргыз өкмөтү ошол программалык нерсени Кыргызстанга алып келип кое турган болсо, бул бир да кыргызстандыкты кыйнабайт экен. Бизде кыймылсыз мүлктүн реестри бүттү. Кыймылдуу мүлктүн да реестринин баары бүткөн. Үй бүлөлүк декларация деген түшүнүктү киргизип, бир үй бүлөдө эле бир акыл эстүү киши болсо, ошонун деңгээлинде эле мына силердин үйүңөрдө ушул мүлктөрдүн баары регистрациядан өтүптүр. Ушу туурабы деп туруп, үй бүлөлүк декларацияны тапшырып коет экен. Бир кишиге 1 мүнөт кетет экен. Мунун баарын тең компьютер баарын жазайт экен. Азыр ар бир айылга чейин интернет жетти. 2006 жылы мен министр экономики финансы болуп турганда айылдарда интернет жок деп салык инспекциясы баш тартып, ушуну киргизе албай койдум эле да. Койлорго паспортты киргизе албайм, мына бүгүнкү чейин бере элекпиз. Анан бүт элдик декларацияны киргизе албай атабыз, урматтуу коллегалар. А коррупциянын эң чоң булагынын бири ушул. Эгерде адам баласы өзүн оформить этпесе, бөлөк бирөө кайын журтуна, кошунасына, классташына, куда сөөгүнө өзүнүн бир туугандарын оформить эте турган болсо, анда ушул жерден бүт баары чыгып калат да. Журналисттик иликтөөнүн да кереги жок да. Бирок кайсы бир адам баласы, эгерде өзүнүн үй бүлөлүк декларациясында болобу, өзүнүн декларациясында болобу, күйөө баласынын машинесин, үйүн өзү көрүп, кол коюп декларацияда салыгын төлөсө, бул мүлк ошонуку деп эсептелинет. Мына бир топ саясатчылар ушундан гана коркуп атат да, урматтуу коллегалар. Акыл эс менен эгерде эл түшүнүп алса, ушул мүлк меники экен деп кийин талашып кетет деп, биз жыл сайын срокту улам-улам жылдырабыз да. 7,5 миллион кой, 2 миллионго жакын бодо мал, баары тең бирөөлөргө оформленный да. Саясатчыларга эч кимге не оформленный. А бирок бүт баары элдин баары мына меники экен деп кол коюп ошого салык төлөсө, бул мүлк бүт баары ошонуку болуп калат. Мына ошондон көпчүлүгү ушундан коркуп улам-улам срокторду жылдырып атышат да. Мен сунуш кылат элем, протоколдук поручение берип, Дастанбек Арсбекович. Негизи эле ушу күнөөлүү кишилерди экинчи салык системасында иштетпөө деген токтомду бир мен токуп чыгайын, бирок бүгүнкү күнү поручение берсеңиз, премьер-министр өзү иликтеп чыгып, бир да кишини мындан ары жолотпосун салык инспекциясына. Мындай мыйзамды аткара албаган. Рахмат.